Бийликке үнү жетпей Назар Ньюс KG агенттигине кайрылган Венера Меймендиеванын арманы аттын башында экендигин айтып редакциябызга кайрылды. Кечээ 19-ноябрь күнү Бишкек шаарынын Фучик атындагы жана профсоюзная көчөлөрүнүн кесилишинде өткөн апта. Жума 16-ноябрь күнү Сенсон Грант ЖЧКсы келишим аркылуу 1 айга жайгашылган. Ижара акысы толугу менен төлөнгөн. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичке болгон кайрылууну баннерде шаар башкармалыгы шылтоо таап алдырып салышыптыр. Биз буга чейин 2 жылдан бери коомчулукка, күч органдарына, прокуратурага, сотторго, жогорку кеңешке, өкмөткө жана Кыргыз Республикасынын президентине бир топ жолу кайрылганбыз. Бирок ал кайрылуулардын, арыздардан акыйкат күтүүлөрүбүздөн эч бир майнап чыкпады. Бийлик, дүлөй, тийиштүү мамлекеттик органдар бизге сокур болуп турду. Ошондон улам айласыздан башка жол калбай калгандыктан үнүбүздү коомчулук, бийлик уксун деп биз активдүү 500 профсоюз мүчөлөрү ошол президентке болгон кайрылууну акча топтоп чыгарганбыз. Ал эми азыр болсо аны бурмалап кайсыл бир мыйзамга такап алдыртып салышты. Мейли алса алышсын, уялгандан алып жатышса керек деп ойлойбуз. Бирок биз баары бир токтобойбуз. Биз Кыргызстан профсоюздар федерациясында болуп жаткан акыйкатсыздык менен ачык күрөшөбүз. Маданий жол менен сыпайы кайрылсак, бийлик укпаса анда биз апта 4-5 күндөрү Ак үйдүн алдында митинг өткөзүп, профсоюздар үйүнүн алдына боз үй тиктирип ачкачылыкка барабыз, деди Венера айым. Булак, Назар Ньюс, KG.